Азыркы Кыргызстандык долбоорунун каарманы Искендер Султаналиев болмокчу. Бишкек шаарынын тургуну, Феномен коомдук фондунун негиздөөчүсү Искендер мырза азыр 37 жашта. Башка наристелердей эле эки көзүнүн көрүүсү мыкты төрөлүп, бул дүйнөнүн кооздугун көрүп эле жүргөнүн айтат. 10 жашында пионер лагеринде көзүнө эрме менен чаң кирип, ошондон улам аллергиялык дартка кабылып, 18 жашында көрүүсү начарлап отуруп, акыры көрбөй калган. Көздүн көрүүсү начарлай баштаган жылы жогорку окуу жайга тапшырып, юридикалык адистик боюнча билим алган. Окууга тапшырган жылы эки көзүнө тең операция кылдырып, жасалган операция жогорку окуу жайда аяктаганча гана кызмат кылган. Башында алыста келе жаткан маршруттук номерлерди кийин тизмеде эмне турганын, акырындап капталында ким турганын көрө албай отуруп, акыры Азиз болуп калган. Мына көп эле биздин балдарыбыз жогорку билимге ээ болобуз деп университет, институттарга тапшырып атышат бүгүнкү күндө. Алар тапшырганда аябай кыйналышчу да, себеби жана окуй турган китептер атайын брайль шрифти менен чыгарылбай, мындай эле библиотека китепканадан алып окуганга аргасыз биздин студенттерчи. Ошондуктан ошол китептерди интернеттен таап алып, же болбосо атайын сканер мына буякта турушат, сканерлер менен сканировать этип компьютерге түшүрүп алып анан компьютерден окуса болот, бортко салып алып. Көзү көрбөй калган соң Азиздер коомуна барып, алардын каттоосунан өткөн. Дүйнөгө Азиз болуп жаңы төрөлгөндө бардыгын жаңыдан үйрөнүп, көйгөйлүү маселелер көп экенин түшүнө баштаган. Алардын маселесин чечүү керектигин ойлоп, көп тармактарда долбоор жазып, колдоочулар табылган. Анын алкагында 2006 жылы Феномен коомдук фонду негиздеп, Азиз жана начар көргөн биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын билимин жогорулатып, аларды аз да болсо ишке орноштуруу аракеттери көрүлө баштаган. Фонд ачылган жылы жалгыз компьютер менен Азиздерге программаларды үйрөтүп, интернет менен иштөөнү, электрондук дарек аркылуу келген каттарды окуганды, кайра жооп жазуунун жолдорун көрсөтүп, жардам берип бекер окута баштаган. Мына көрдүңөрбү, опубликовать деген эмеси бар. Муяка мен жазсам болот, мисалы. Эмне деп жазып коюла? А, Б, И, З, Жатабус, точка. Все, андан кийин. Опубликовать кнопка. Опубликовать, сейчас. Enter. Кетти. Биз деле биздин окуучуларыбызга айтабыз. Алар тим эле бачым эметип кетейин дешет да. Бирок мен айтам да. Көп машыгып эметсеңер, акырын убагында келет дедим. Скоростчу. Адуу ылдамдыкты сразу эметем десеңер, көп ката жазышат да. Ошондуктан мен айтып атам, бул бүт тренировка тажрыйба. Канчалык машыксаң ошондой. Учурда бир эмес 10дон ашуун компьютер менен Азиздерди окутат. Интернет желелерин колдонууну, кат жолдоону үйрөтүп, аз да болсо коомдун ичиндеги мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам берип келет. Мага Facebook'tan неме жинап көрсөңүз, дружба предлагает. Болот. Ошол процессти жазасыз, мисалы. Ссылка главный поиск редактор. Для этого атыңыз кандай зарегистрирован? Ильич Кулназаров. Мягкий знак И, Ч, Ильич, К, У, Л, Н, А, З, А, О, В. Кулназаров. Кулназаров. Поиск кнопка. Enter. Поиск. 1%. 100%. Чыкты. Азыр мен сизди добавлять этип көрөйүн. Ссылка. Прошлый работодатель. Прошлый биринчи каналда иштедиңиз. День рождения. 22 апреля 1978 года. Ага. Ссылка добавить друзья. Мына добавить друзья сразу. 78 турбайсыз, мен 79. Enter. Добавить друзья. 6 жылдын ичинде Феномен коомдук фонду тарабынан 120дан ашуун туулбаса көрбөгөн жана көрүүмү начар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бекер окутуудан өткөрүлгөн. Окуу программасынын алкагында санариптик диктофон колдонууну, ашпозчулук, укалоочу адистиктерди үйрөтүп, алардын иштеп кетүүсүнө да көмөк көрсөткөн. Мындан тышкары брайль системасын киргизип, Азиз адамдар сөймөй менен окуп чыкканды үйрөнүшкөн. Заманбап сенсордук кол телефондорду колдонууну үйрөнүшкөн. Мисалы мына ачабыз и карайбыз. Мына журнал деген ачылды. Бул атайын буяка келип түштү. Мына сегодня Урмат деген чалыптыр, Одноклассники кылана дейт. Мына Асель Алдыевага чейин чалган. Мына силердин номериңер, менде силер жазылган эмессиңер. Ошондуктан Мегаком номери кетип атат да 0550 менен. Ошону эле ачап эле коем, мисалы. Анан момунтип эле. Итотайын силердики да. Мына. Көрдүк. Билайн. Ачыш керек. Всё.
Азиздердин билимин жогорулатып, алар жумушка орношуп иштеп жатышканын укканымда Кудайга шүгүр кылып, ушул жашоомо каниет кылам дейт биздин каарман. Азыркы Кыргызстандык долбоорунун катышуучулары мына ушундай өздөрүнүн иштери жана таланттары менен бөлүшүштү. Искендер мырза коомдун аялуу катмарын билим алууга, жашоодо багын-баганга үйрөтүүдө.